Кыргыз өкмөтү кошуна Казакстан жана Өзбекстан менен авиа каттамдарды ушул айда жандандырууну пландап жатканын республикалык штабтан кабарлашты. Учурда 14 сентябрдан тарта Ташкент-Бишкек-Ташкент, ал эми 17 сентябрдан баштап Алматы-Бишкек-Алматы багыты боюнча туруктуу учуучу каттамдарды ишке киргизүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Бул багыттар боюнча авиакомпаниялар тарабынан авиа билеттер сатыла баштады. Каттамдар Ташкентке жумасына бир жолу жана Алматыга жумасына 2 жолу ишке ашып, алардын санын кийин көбөйтүлөт деп айтылат маалыматта. Коронавирус пандемиясынан улам атылган өлкөлөр менен байланыш токтотулган. 7 августтан тарта өкмөт Түркия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен туруктуу авиа каттамдарды жанданткан. Булак Спутник H. Ош шаарынын чыга беришине айланма жол салуу пландаштырылып жатат. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов пландалып жаткан жаңы курулуш боюнча Сооронбай Жээнбековдун Ош облусуна жасаган сапары учурунда айтканын мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Бейшеновдун маалыматы боюнча Ош-Бишкек трассасында автотыгынды азайтуу максатында Ош шаарынын чыга беришине айланма жол салуу пландаштырылып жатат. Калаага түз кирүүчү жолду куруу боюнча иликтөөлөрдүн негизинде адистер тарабынан 2 алгылыктуу вариант иштелип чыккан. Алар экономика министрлигинин кароосуна жиберилген деп айтылган. Маалымат кызматынан тиешелүү мамлекеттик органдарга аталган долбоорду кароону ыкчамдатууга жана жакынкы мезгилде курулуш иштерин баштоого сунуштама берилгендигин кошумчалашты. Булак Спутник H. Баткендеги мугалим Миргүл Эшимовага билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков ноутбук алып берди. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Эске салсак, социалдык тармактарда аралыктан окута албаган мугалим окуучуларды үйүнө чакырып, сабак өтүп жатат деген жазуу менен сүрөт тараган. Маалыматка ылайык, окуучулардын үй шартында окуп жаткан сүрөтү Баткен районунун Борборунан 50 чакырым алыс жайгашкан чек ара аймагындагы Муса Кадыр атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими тарабынан тартылган. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Баткен районундагы Муса Кадыр атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Миргүл Эшимовага өз айлык акысынан ноутбук белек кылды деп айтылат маалыматта. Мугалимге ноутбукту бүгүн 10 сентябрда Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Мажилимов мектепке барып тапшырган. Өз учурунда педагог белек үчүн министрге ыраазычылыгын билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдин интернетке тараган сүрөттөгү аракетин балдарга билим берүүгө болгон каалоосун, өз кесибин сүйгөндүгүн, окуучуларына кайтарым байланышты түшүндүрүүгө болгон далалатын, окуучулардын билим алууга болгон ынтызарлыгын, дилгирлигин баалайт деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда коронавирус кооптуулугунан улам өлкө боюнча 2-11 класста окугандар эпидемиологиялык кырдаалдан улам аралыктан билим алышууда. Булак Спутник H. Кара Суу районундагы Анжан айылында тиричилик техникаларын чыгарган Кыргыз-Өзбек биргелешкен Артель Electronics ишканасы өндүрүшүн кеңейтип, экспортко чыгууну көздөп жатат. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн 10 сентябрда мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында аталган ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышты. Анда 2022 жылы газ плиталарын, ал эми 2023 жылдан тарта телевизор менен муздаткычтарды өндүрүү мерченделип жатканын айтышкан. Бүгүнкү күндө ишканада 105 адам иштеп жатат. Жумуш орундарынын санын 200ге жеткирүү пландалган. Бул жерден айына 900дөй кир жуучу машина чыгат. Айына сатуу көлөмү 3 миллион сомду түзөт. Өндүрүлгөн продукция ички рынокко сатылат, келечекте экспортко чыгаруу пландаштырылган деп айтылат маалыматта. Жээнбеков Кыргызстан жакынкы коңшу өлкөлөр, анын ичинде Өзбекстан менен соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө кызыктар экенин белгиледи. Ошондой эле ал эмгек жамаат менен баарлашууда корпоративдик башкаруунун япон стилин мисал келтирип, анда бардык кызматкерлер ишканага өздөрүнүн жеке мүлкүндөй мамиле жасашаарын айткан. Булак Спутник H. Бүгүн 10 сентябрда Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын алдында кенге байланышкан элдик жыйынга чогулгандар кыска аралыкта өз көйгөйлөрүн айтып, кайра тарап кетишти. Анда кен казып жаткан компаниялар талаптарды аткарбай жатканы боюнча сөз болду. Экология сакталбагандан улам чогулууга туура келгенин айтышты. Тактап айтканда, Чаткалда кен иштетүүдө цианидти токтотуу негизги талап экени айтылды. Ал эми район акиминин биринчи орун басары Рысбеков жыйынга келгендерди мыйзам талаадан чыкпоого чакырды. Анткени буга чейин элдик жыйын өткөрүүгө пандемиядан улам жергиликтүү бийлик уруксаат бербегенин билдирди. Бизгече жыйын өткөрүүгө уруксат сурагандарга пандемияга байланыштуу убактылуу токтотуп туруу керектигин расмий катта жооп бергенбиз. Алдыда мыйзам талаасында коомдук угуулар өтөт. Ошондо ачык айта аласыздар, жыйын өткөрүүгө уруксат берилген эмес. Мыйзамды сактаңыздар тарагыла, деди ал. Орун басар өз ой пикирин айткан соң имаратка кирип кетти.
Ал эми жыйынга келгендер кыска аралыкта экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүштү. Райондук аксакалдар кеңешинин төрагасы Кубаныч Осмонбеков жаткалды коргоо кыймылын түзүү сунушун киргизип, анын төрагалыгына жарандык активист Абдыжапар Нурдиновду сунуштады. Катышуучулардын көпчүлүгү колдоого алды. Ысыма аталган активист мындан ары мыйзамдуу кадамдарга барышаарын айтты. Булак Турмуш Кейдж. Бүгүн 10-сентябрда Кара Суу районунун Каттаталдык айыл өкмөтүнө караштуу Башбулак айылындагы номер 64 кесиптик лицейдин имараты оңдолуп, 150 орунду инфекциялык оорукана катары пайдаланууга берилди. Маалыматка караганда, анын кызыл тамасы президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда кесилди. 2018-жылы жабылып, иштебей калган номер 64 кесиптик лицейдин имараты мындан 2 ай мурун инфекциялык оорукана катары оңдолуп баштаган. Аталган лицей Зарбалик айылындагы номер 59 лицейдин филиалы катары иштеп жатып, 2018-жылы жабылган. Азыр имарат оңдолуп, 150 орунду инфекциялык оорукана катары пайдаланууга берилип жатат. Азырынча оорукананы Наримандагы оорукана тейлейт деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш Кейдж. Өзгөн шаарында өспүрүмдөрдүн колунан ажал тапкан таксисттин өлүмүнө байланышкан соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, экспертизанын жыйынтыгында маркум унутулуп өлтүрүлгөнү далилденген. Ал эми денесине эч кандай залал келген эмес. Өрттөнгөндөн калган тактар болгон. Маркум сууда көп убакыт жатып калган. Таксисттин өлүмүндө шектелип, 2 өспүрүм окуяны билип туруп жашырып койгону үчүн 3 өспүрүм кармалган. Учурда тергөө иштери аяктап, 1-2 күндүн ичинде иш сотко өткөрүлүп берилгени турат. Кармалган 5 баланын 4-өө камакта, бири 15 жашта болгондуктан үй камагына чыгарылган. Мыйзамда кылмыш кылууга шектелип кармалган өспүрүмдүн жашы 16 жашка жетпесе, жоопкерчилик ата-энесине жүктөлөрү көрсөтүлгөн. Маалымат булагы Турмуш Кейдж. Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору Ала Тоо ресторанына Куран өткөргөндүгү үчүн айып пул салды. Санитардык экологиялык инспекция, санэпидемстанция жана ички иштер органдарынын кызматкерлеринен түзүлгөн мобилдик топ бүгүн 10-сентябрда Бишкек шаарындагы кафе-ресторандарда, тойканаларда рейд жүргүздү. Буга чейин Бишкек шаарынын мэриясы маданий иш-чараларды, кафе-ресторан жана тойканаларда той аштарды өткөрүүгө тыюу салган. Мобилдик топ Ала Тоо ресторанында эреже бузуу болгонун аныктаган. Тактап айтканда, ресторандын үлпөт залынын эшигин ачууга тыюу салынса да, ресторандын ичинде иш-чара өткөн. Санэпидемстанциянын санитардык дарыгери эреже бузууну түшүндүргөндө, тойкананын администрациясы аны менен макул болду. Жыйынтыгында Ала Тоо ресторанынын үстүнөн протокол түзүлүп, 3000 сом айып пул салынды. Булак Баракелде. Бишкек шаарындагы Гареев атындагы ботаникалык бакчанын аймагында өрт чыкты. Күбө болгон окурмандын маалыматы боюнча, өрт бакчанын жогорку бөлүгүндө тутанган. Бактар жана чөптөр күйүп жатат. Мигранттарды жакшы жумушка алып бармыш болуп, бирок кулчулукта кармап жүргөн учурлар кездешип турат. Бул тууралуу Россиялык жалпыга маалымдоо каражаттарына Екатеринбург шаарындагы укук коргоочу билдирди. Укук коргоочунун айтымында, жумуш берүүчүлөр бир нече жыл мурун Екатеринбург шаарына Кыргызстандан 10 кызды алып кетишкен. Аларга каттоого турууга жардам берип, эмгек келишимин түзүүнү убадалашкан. Бирок паспорттарын чогултуп алып, күнөсканада иштөөгө жөнөтүп жиберишкен. Алардын ичинен бир кыз 1,5 жылдан кийин качып кетип бизге келген. Биз ал жерди тапканбыз. Ал жакта кыздарга бир нече күн бою тамак бербей да коюшчу. Аларды айылдардан чогултушкан. Ошондуктан бирөө да орус тилин билчү эмес. Биз баарын чыгарып, Кыргыз консулдугунун жардамы менен үйлөрүнө жөнөткөнбүз, дейт укук коргоочу. Булак Баракелде. Өлбөчүдөй болбой, жаштарга жол бошоткула, дейт Каныкей. Ырчы Каныкей учурдагы саясий кырдаалга өзүнүн жеке пикирин билдирип, азыркы маалда креслосын кучактап отурган атка минерлерди жемеге алды. Заманымда канча адам көрдүм, бардыгы идеал эмес. Жок, кынтык издебейм. Жамандык издеген адамдын өзү жаман. Тек гана байкаганым паракордук. Адамдын өзүндө жашаган калыстык ар дайым өзү менен кала берет. Ал эми башка сапаттын ээлери аны жумушунда жана жашоосунда сөзсүз колдонушат. Ушул ыплас нерселерди көргөндө кейим. Өзүм үчүн эмес, ошол эски Акебай Жакебай деген система менен үстөмдүк үстүндө өтүп жаткан маскара, кыянаттык колдонулган тепкичтен түшпөгөн адамдар үчүн. Жашоо бир гана жолу келет. Бирок бир келген өмүрдө өлбөчүдөй болуп, креслосын кучактап алып, жаштарга жол ачпаган аксакалдар ааламга жол ачмак турсун, өздөрүн тозокко кептеп жатканын түшүнүшпөйт. Ошондон улам жаштар жашоо жалган деп кол шилтеп эч нерсеге ишенишпейт. Ишеничти кетирбегиле о айланайын адамзат, деди Каныкей. Булак Кадамбейзе.